Түз эфирде күнделиктин түшкү чыгарылышы, студияда Гүлзат Карабаева, саламатсыздарбы. Жалал Абадтын Сузак районундагы жер көчкүдөн улам бул районго жана Жалал Абад шаарына өзгөчө кырдаал тартиби киргизилди. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 29 апрелде Сузак районунун Сары Булак айылындагы Көгарт дарыясынын сол жээгинен 1,5 миллион метр куб жер көчкү жүрүп, анын 48 миң метр кубу дарыянын агымын жаап калган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын ыкчам тобу жана райондук жарандык коргонуу комиссиясы тиешелүү иш-чараларын жүргүзүп жатат. Элди коопсуз жайга көчүрүү, адистерди даярдыкта кармоо, техникаларды даярдоо, жээктерди бекемдөө иштерин жүргүзүү айтылды. Жер көчкү түшкөн аймактын абалы менен таанышуу үчүн жерине өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов жетектеген ыкчам топ барды. Борбор каладагы темир жол бекетине бомба коюлду деген маалымат тастыкталган жок. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 29 апрель күнү 102 кызматына саат 19:30 Бишкек 2 темир жол бекетине жардыруучу зат коюлду деген маалымат келип түшкөн. Улуттук коопсуздук кызматынын адистери аймакты текшерип, шектүү буюмдарды жана эч кандай жардыруучу зат тапкан жок. Учурда темир жол кадимки калыбында иштеп жатат. Ошондой эле маалымат кызматынан УКМК телефон чалган террорчуну табуу максатында ыкчам иликтөө иштерин баштагандыгын кошумчалады. Ички иштер органдарынын ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн ушул жылдын алгачкы 3 айлыгынын жыйынтыгы боюнча өткөн кеңешмесинде ИИМдин башчысы Кашкар Жунушалиев бөлүмдөрдүн ишмердүүлүгүндө бир катар кемчиликтерди аныктады. Мындан улам ишинде кемчиликтер кеткендиги үчүн бир нече милиция кызматкери иштен алынды, дагы бир канчасына тартипке чакыруу чарасы колдонулду. Ал эми Тогуз-Тороо районунда болгон башаламандыкка жол берилгендигине байланыштуу материалдар топтолуп, тергөөгө жөнөтүлгөнү дагы маалым болду. Муну менен катар элден келген арыздарга байланыштуу бир канча кызматкерге карата кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Президент аймактарды өнүктүү жылы боюнча жарлыгын жана өкмөттүн аталган программасын ийгиликтүү аткаруу үчүн Ички иштер министрлиги өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткарышы керек. Ошондуктан сиздерге 4 багытта турган ташымаларды коем. Жогорку кеңештин депутаттары 2-4 май күндөрү өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жолугуп, жерлерде иш алып барышат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык бул тууралуу жогорку кеңештин атайын токтому кабыл алынганы айтылат. Ноокатта жараксыз абалдагы мектептин окуучулары чатырда окуп жатышат. Райондогу Өрнөк орто мектеби 1970 жылдары малчыларга үй иретинде курулган. Алгач башталгыч класстын окуучулары үчүн кызмат кылган билим уясы учурда 11 жылдык мектеп катары иштеп келет. Анда 300 окуучу 3 нөөмөт менен билим алып жатат. 2016 жылдагы жер титирөөдө бир бөлмөнүн шыбы түшүп кеткен, кырсык түн ичинде болгондуктан адам өмүрүнө зыян келген эмес. 2017 жылдын февралындагы жер титирөө мектептин авариялык абалын ого бетер оорлоткон. Ал эми быйыл март айынан тартып окуучулар чатырларда билимин улантып жатышат. 2015 жылы башталган. Осы Иверия тарабынан 70 миллион сомдук 260 окуучу орундук. Андан кийин 2016 жылы фундаменти бүттү. Ошо боюнча токтоп калды. Каракол шаарында кесипке багыт берүү жана бош орундар көргөзмөсү уюштурулду. Бул иш-чара шаардагы 2 кесиптик лицейлер тарабынан уюштурулуп, даяр адистерди жумушка орноштуруу максатын көздөйт. Белгилей кетсек, аталган кесиптик лицейлер жылына 1000ге жакын адистерди даярдап чыгарат. Алардын 80%дан ашыгы жумуш орду менен камсыз болот. Себеби окуу жайлар аймактагы эс алуу жайлары, өнөр жай ишканалары менен түздөн-түз иштешет. Адистиктерди тандоодо абитуриенттер көбүнчө темир уста, ширетүүчү, эс алуу жайларын тейлөөчү, энергетика адистерин тандоодо. Жумуш берүүчүлөр өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, мына азыр өзүлөрү келип ушактан деген тандап алып кетип атышат. Анан азыр практикада жүргөндүн баары эле ошактан эле кайра алып калып атышат да. Мына Бишкекте көрүнгөн жерлерге барып атат, ошактан эле суранып алып кетип атышат да. Кайра чакырышып эле келип, ушактан келип иштеп бериңиздер деп.
Жаркыра дал ушундай аталышта Ошто жол кыймылын камсыз кылуучулар тарабынан акция болуп өттү. Ага мектеп окуучулары катышты. Жаш инспекторлор асфальт бетине жолдо жүрүүнүн эрежелерин чагылдырды. Анын жүрүшүндө окуучулар арасында кызыктуу концерттик программа да орун алды. Алынган маалыматтарга караганда соңку 4 айдын ичинде 150 жол кырсыгы катталган, мындан 26 жаран каза таап, 200дөн ашуун адам денесинен ар кандай жаракаттарды алган. 2 мектеп окуучусу жол кырсыгынын курмандыгы болгон. Акыркы мезгилдерде Ош облусунун Ош шаарынын аймагында бир эле биздин аймакта эмес, республикабызда жаш өспүрүмдөрдүн катышуусу менен катталган жол транспорт кырсыктарынын саны көбөйүп кеткенине байланыштуу коомчулук менен биргеликте биздин башкы башкармалардын дем бергенлигинин негизинде ушундай атайын акция өткөрүп жатабыз. Бул акциянын негизги максаты ушул азыркы мезгилде биз жаштар, балдар биздин келечегибиз деп балдардын өмүрүн коргоо үчүн. Ысык Көл облусунун дыйкандарына биринчи өндүрүмдөгү 248 тонна арпа жана ушундай эле көлөмдөгү амофос жер семирткичи таратылды. Ал Айыл чарба министрлигинин мал чарбасын жана үрөн чарбаларын колдоо долбоорунун алкагында ишке ашууда. Аталган арпанын Приазов 9 сорту Россиянын алдыңкы үрөн чарбаларынан алынып келинди. Тандалып алынган чарбалар бул сортту быйыл сынап көрүп, көбөйтүп элге таратып берет. Бул багытта Ысык Көл облусунда 31 коомдук үрөн фондулар уюшулду. Дыйкандардын айтуусунда арпанын сорту акыркы 8 жылдан бери жаңылана элек. Кудай буйрса булар жана сертификат боюнча деген 30дан 50ге чейин түшүмдүгү. Арпанын түшүмдүгү. Ошо кудай буйрса деген эме жаз күрөш дейт, ошо кудай буйрса күзүндө эме чапкандан кийин билинет да. Мына республика боюнча 5 областта 104 коомдук үрөн фонд уюшулду. Ысык Көлдө 31, Нарында 32, Түштүктүн 3 областына 41, мына жылдын айына чейин дагы 49 уюштурабыз. Баш аягы 154 фонд болот. Ар бир фондду иштеген бир 10-15 адамдан иш менен камсыз кылып атат. Экинчиден, ошо көптөн бери келбеген сапаттуу үрөн менен камсыз кылып атабыз. Талас районунун Көпүрө базар айылындагы Рыспек Айдаралиев атындагы орто мектепте түзүлгөн тарыхый этнографиялык музейге быйыл 56 жыл болду. Музейде жалпы жонунан 200дөн ашуун буюм бар. Бул жайды 1962 жылы тарых мугалими Сүйүтай Сулайманов түптөгөн. Ал эми ага катарлаш зоологиялык музейди 1968 жылы ушул эле мектептин мугалими Кушуба Кутуналиев негиздеген. Учурда бул музейдеги катырылган жаныбарларга өз эрежеси менен кам көрүп туруу үчүн ири каражат керек болууда. Мына 50 жыл өттү. Бизге эң кыйыны жаңы экспонаттар менен толуктоо, анан эскини кармап туруу. Анткени эскини кармап туруш үчүн ошончолук каражаттар керек экен, химиялык каражаттар. Жаңыны толукташ үчүн ага дагы дары-дармек керек. Бизде болсо бул тармак, музей жаатында өзүнчө штат бөлүнүп берилген эмес. Аларча Капчыгайында 29 апрелде Аларча этноран аттуу жарыш өттү. Массалык чуркоого 16 жаштан жогорку курактагы 700дөн ашык адам катышты. Алардын арасында чет элдик жарандар да карбын болду. Жарыштын максаты элде сергек жашоого чакыруу. Ошондой эле көчмөн турмушунун түрдүүлүгү менен туристтерди өлкөгө тартуу, спорттук саамалык өтө турган жол этностилде жасалып, айырмаланып турду. 10 чакырым аралыкты чуркап өткөн ар бир катышуучуга атайын жасалган медальдар тапшырылды. Бул маракенин эң башкы максаты биздин кыргызстандыктарды жана ошондой эле биздин өлкөбүздүн конокторун дени сак жашоо образына чакыртуу жана ошондой эле спортту пропагандалоо. Алгачкы жолу өтүп жатат, бирок ага карабастан элдин маанайы жакшы. Бишкекте грэплинг боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты өттү. Таймашта Кыргызстандын бардык аймактарынан келген спортчулар жана Казакстандын мушкерлери күч сынашып, 100гө чукул мушкер 6 салмак ченинде мыктылыгын көрсөттү. Мелдештин жеңүүчүлөрү грэплинг боюнча улуттук курама командаларынын катарына кошулуп, ири эл аралык турнирлерге катышууга жолдом алды. Белгилей кетсек, грэплинг федерациясы Кыргызстанда 2012 жылы түзүлгөн. 6 жылдан бери өлкө биринчилиги жыл сайын өткөрүлүп келет. Бул грэплинг күрөшү жыл сайын өзүнүн күчүн алып келе жатат, кубаты күчөп. Анан баягы башынан эң биринчи Кыргызстанда грэплинг жаңы баштаганда көбү түшүнбөй эле катышам дей берчү эле. Азыр эми грэплер деген универсалдык күрөштүн чебери дегендер өзлөрүнүн ыкмаларын жакшы пайда болуп калды.
Түшкү сааттарга алынган кабарлар мына ушулар болду. Кийинки чыгарылыш орус тилинде саат 3-тө чыгат, ал эми мен сиздер менен саат 5-те жолугушат.